12:45 байланышка. 12:45 байланышта командир. Ушул жылы мамлекеттик чек ара кызматынын түзүлгөнүнө 24 жыл толду. 1999 Аскар Акаевдин жарлыгы менен чек ара кызматынын макамын жогорулатып, ишин жакшыртуу боюнча жарлыгы чыккан. Бирок чек арачыларга мамлекет тарабынан тийиштүү деңгээлде көңүл бурулбай келген. Техникалык базанын эскилиги, аскердик формалардын тартыштыгы сыяктуу көйгөйлөр кала берген. 2020 жылы чек ара кызматы УКМКнын курамына кирип, реформалар башталган. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен чек ара кызматына керектүү техникалар алынып, Баткенде кызмат өтөгөн чек арачылардын айлыгы 3-4 эсеге көтөрүлдү. Абадан коргонуучу ракеталар, дрондор, тик учактар, жөө аскерлерге керектүү автоунаалар жана башка техникалар кыска аралыкта мамлекеттик бюджеттин эсебинен сатып алынды. Аскерлерибиз тигил же бул техниканы башкаруу үчүн чет жактан окуп да келишти. Бирлик этүүчү жагдай, акыркы 30 жылда Кыргызстан ири суммадагы каражатка аскердик курал-жарак, техника алган эмес. Кече жакында Ысык көлдө биринчи жолу чек арачылар үчүн пансионат ачылгандыгында белгилей кетүү маанилүү. Жолдош Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн баш колбасчысы чек арачы эс алуу борборунун ачылышы аземинде өзү курап түзүлдү. Генерал-майор Шаршаев. Эми чек арачылар өлкөнүн бардык областтарынан, анын ичинде алыскы райондордон келип, үй бүлөлөрү менен бирге эс алууга жана ден соолугун чыңдоого мүмкүнчүлүк алышат. Садыр Жапаровдун демилгеси менен УКМК чек ара кызматы бир топ күчтөндү. Алардын техникалык базасы жаңыланып, тийиштүү шарттар түзүлө баштады.